кемпир бактым дагы, бала бактым деген сыяктуу иштерди кылып жүрүп, бул ар бир идиш суюк материалдан куюлат. Суу сыяктуу суюк материал бул. Орус мастерлеринде могу 50 диаметр саат 30 миңге сатылат. Москва шаарында ушундай кемпир багы иштеп дагы кошумча ушуну окуп, анан азыр мына ушундай нерселерди жасап, жакшылык мааракелерди сатып. Урматтуу мекендештер, эгерде Казакстанга кирди-чыкты кылам деп ниет кылып жаткан болсоңуздар, бактагыма кайрылыңыздар. Метро Проспект Мира 39А жолдо документтерге жардам берет. Учкунбек каналынан кайрылсаңыздар, сиздерди жакшы апарып келет. Саламатсыздар, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн Москва шаарында өзгөчө таң калтырып жүргөн эжекебиз менен маек болмокчу. Эжекебиз Москва шаарында жакшылык мааракелерди ушундай кол өнөрчөлүгү менен таанылып келе жатат. Сиздер дагы ушу буйрутма берип, жакшылык мааракеңиздерге жана бирөөгө эстеликке бир буюм берем десеңиздер, эжеке сонун кылып жасап берет. Эжекебиз айтат, 55 жашында ушуну окуп үйрөндүм дейт. Азыр эжекебизге көп сунуш талап болуп жатыптыр. Ошол мен дагы окусам, үйрөнсөм деген Москва шаарындагы биздин мекендештер. Эжекебиз азыр 55 жашында кандай идея келип калды, кандай окуп калды, толук маалыматты өзүнөн алабыз. Каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Бул дагы ошол Москвадагы кол өнөрчүлүктөр жетишкендик эжекебиздин бир жакшы бир ийгилиги десек болот. Эжеке, саламатсызбы? Бардыгыңыздарга салам. Аллага чоң шүгүр. Ушул күндө бизге буйругап, жакшылыктардын бир нерселер жасап үйрөнүү насип кылыптыр. Өзүм Таластан болом. Азыр 56 жашына келем. Өзүм 55 жашымда ушуну окудум деп айта алам да. Анткени бул окуунун башы эл катары Шведияда иштетип калдым. Кыргызстанда. Анан бит таныштарым Турцияда иштешип атыптыр деген сөздү угуп, Турцияга барып иштеп келүүнү туура көрүп, мен дагы Турцияга барып, эл катары кемпир бактым дагы, бала бактым деген сыяктуу иштерди кылып жүрүп, анан бир күнү бир семьяда мындай арадан бир 4 жыл өткөндө бир семьяга туш болуп, ошол жерде бир аял менен тең жаштуу, өзүм менен тең жаштуу аялдын апасын карап калдым. Ошону карап жүргөндө ал аял ушу силердин студияңардай бир комнатасында ушундай иштер менен хоббиси экен, ошондой жасайт экен. Анан мен буну биринчи көргөндө эле эмнегедир аябай жактырып калдым дагы. Анан кийин ошол аялга жардам берип үйрөнүүнү туура көрдүм өзүмө. Анан ошол акырындык менен ал аялдын эмнени колдонот экен, кандай колдонот экен, бул ар бир идиш суюк материалдан куюлат. Суу сыяктуу суюк материал бул. Основасы анан отвердитель болуп экиге бөлүнөт. Анан ар бир состав кээ бирөөсү мисалы үчүн 2ге 1 болуп кошулат. Мисалы 100 жана 50 болуп, кээ бирөөсү болсо 90 жана 30 болуп кошулат. Ушундай кошулуп, анан кийин баягы аралаштырылат. Бир 5 мүнөт, 7 мүнөт аралаштырып, анан 30 мүнөт коюп коесуң. Бул атайын масса өзү бири-бири менен аралашып, анан аралашкандан кийин бир 30 мүнөттүн ичинде, 30 мүнөт 20 мүнөт болгондо анан кийин мону атайын формасы болот. Ошол формасына куясың. Ар бир куюлган буга канча грамм кетет экен баарын эсептеп чыгасың. Анан куюлган нерсе 48 саатта кургайт. Анан ар бир куюлган нерсе, мисалы мунун биринчи слоюн куйганда бул 2 күн кургаш керек. 2 күн кургагандан кийин кайра мунун үстүнө могу рисунуктарын салыш үчүн да кайра дагы бир сыйра смоладан куюп, стакандарга бөлүп, анан боекторун кошуп, анан мына четиндеги таштарын кошуп, ушинтип ар бир нерсесин ушундай кылып экинчи жолу куясың. Экинчи жолу куйгандан кийин дагы карап көрөсүң. Бул деген куюп аткан заманында мунун деген температурасы 20 градустан 25 градуска чейин болуш керек. Ушул комнатанын температурасы, влажностьси сакталыш керек. Андан кийин дагы мунугу колдорун, анан муну таштарын баарын койгондон кийин үстүнөн чисто прозрачный куясың. Ал бул кармаш керек да, анткени катуу болуп кармалыш керек. Ошентип бул ошондо бул өзүнүн даяр болушу эле, дап-даяр болушу 7 күнгө барат. 7 күн, бир жумада. Мекендештер ушуну жасаш эле 1 жума келе экен. Мээнети 1 жумада жасалат экен. Анан мунун ар биринин өзүнүн калпы болот. Калпы болбосо өзүм үйдөн жасайм калыптарын. Калп болбосо силиконду алам, силикон менен. Негизи булар базарда сатылбайт, а? Сатылбайт. Базарда сатылбайт, Озондо, Валверсте эч жерде сатылбайт. Инстаграмда ручной работа болуп сатылат. Бул дагы ошо. Буну канча күндө бүттүңүз? Бул деле ошондой куюлду. 1 жумада.
Бул 2 жолу коюлду. Жок, бул 5 күндө эле бүттү. Бул 2 жолу. Бунун анткени готовый формасын алып эле койдум. 3 готовый формасы тең бар да, мунун силикону. Муну даяр сатып алдым. А кээ бирөөлөрүн өзүм даяр сатып ала турган форма силикондорду биз Кытайдан алабыз. А силикондор деген даяр келбейт. Кээ бир силикондорду эме формасын өзүм жасайм. Силикон алам, анан кукурузный крахмалдан аралаштырып, ошолордун формасын, силиконун формасын өзүм жасап чыгып, анан кийин куям. Эже ошо түрк кыздарынан ошондо толук ушуну үйрөндүңүзбү же андан сырткары билим алдыңызбы? Түрктөн мен мунун жөн гана баягы практически жагын үйрөндүм. Кандай жаза алышын үйрөндүм. Андан кийин Түркияда баягы экономикалык шарттар жогору болуп кеткенден кийин Кыргызстанга келип, Кыргызстанда 1 ай 15 күн туруп, анан Россияга келип, больницада иштеп калдым. Больницада иштеп, анан кийин больницадан жумуштар ошо антип минтип отуруп, бир семьяга туш келип, ошолор менен үйүнө чыгып кетип, кемпир карап калдым. Анан убактым аябай көп болду. Кемпир жатат, эч ким мага мешайт этпейт. Үйдө кемпир экөөбүз болгондуктан, убактым көп болгондуктан, бир орус кызды таптым, ушул ишти жасаган. Чалдым, мен окуйт элем. Каяктан таптыңыз? Интернеттен, Инстаграмдан. Айттым, мен ушуга окуйт элем, Юля деген кыз болчу. Анан давай окуйсуңбу деди. Акчасына 40 миңге окутам деди. Канча убакыт? 3 ай окудум. Онлайн окудум. Күндө же кандай? Жумасына 1-2 жолу? Жок, анын сабактары көп, 60 сабагы бар. Сабактарын жиберет. Ал мага сразу айтты, сен деген мындай эме бар деди. Творческий набор деген эпоксиддин ичинде смола андай мындай менен бир жолкуга 3 миңдик набор сатылат деди. Ошону сатып ал деди. Мен ошону сатып алдым. Ал мага сабак жиберет. Анан кийин сабактарын карайм, анан кийин баягыны жасап баштадым. Окуп да, жасап да. Ал айтты мага, сен мен айткан нерселердин баарын мен кандай айтсам, ошондой кайтала деди. 3 ай окудум. Анан 3 айдан кийин биринчи мындай посудалардан баштадым. Бир туугандарым баардыгына подарок этип биттим го дейм, канча кишиге подарка кылдым. Мындай поднос кылдым. Ал ортодо жанагы чачаланын бомбонеркаларын жасадым, тойлордун. Андан кийин мындай ал ортодо муну жасадым. Бул эме магниттер, ар бир тойлорго магниттерди жасадым. Ооба, холодильниктер килип койсоңор алды. Холодильникке чаптап койгон магниттерди жасадым, ар бир тойлор үчүн. Эже, мына ушуларды тойго үштүгүн канчадан жасалат азыр? Мисалы, Москвада жакшылык бар экен. Розница 100 сомдон баягы күнү семьясы менен бергендер болду. Үй бүлөлөрүнө мындай розница 100 сомдон берип атам. Атак силердин атыңардан келсе, мен скидка кылып берем. 85тен деп сатып атам. Бирок жакшы эле, Кудайга шүгүр сатылып атат. Бирок баягы жаңы башталган үчүн анчалык алган жок. Силерден келсе сөзсүз түрдө силердин атыңардан келген үчүн скидкасын жасап берем. Ушундай болду. 2 жаштын сүрөттөрүн коюп дагы, калагандагы. 2 жаштын сүрөтүн коюп берем, баласынын сүрөтүн коюп берем, атасынын сүрөтүн коюп берем, үй тойлорго да жасап берем. Эми мына сааттарга токтолсоңуз, бул саат дагы өзгөчө экен, Бул канча күн менет кетти ушул саатка? Эми бул сааттын дагы ар бир эмеси бар. Мунун фаркы бар, өзүнүн. Ар бир, мисалы үчүн, бул саатты мен деген мындай биринчи мондай жыгачын аласың. Жыгачына муну жалтыракты атайын чаптатып коем, тиги бети кургабасын деп. А бу жерде сааттын механизми, мунун баарын тең аркасын скотчтоп саласың. Анткени бул клей сыяктуу материал болгондуктан аркасына колуңдан жабышып кетиши мүмкүн. Анан биринчи куйганда баягыдай эле мунуга основасында ак куйгам. Анан экинчисинде могу көк менен эмелер, серыйларды куйган болчумун. Анан эң үчүнчүсүндө мына золотой менен мына сандарын бириктирип чыкканмын. Ошентип бул деген бу деле ошо бир жумада даяр болду. Бул экинчиси. Именно ушул түрдө экинчи жолкусу бир куйулганы экинчисине окшошо бербейт, бирок тигиниси сал башкачараак болчу. Анда мына серыйлар жок болчу. Чисто белый, анан көк болчу да алчы. Ал сатылып кетти. Анан муну деген экинчи жолу повтор кылып жасап коюуну туура көрүп, кайра экинчи жолу повтор кылып жасап койдум. Жакында жасадым муну дагы. Мына кийинки саатка токтолсок. Андан кийинки саат бул. Муну деген бир орус кыз заказ кылган. Экинчистерге көрсөтүп коелу. Орус кыз заказ кылды. Акчасын төлөп койду, эми жакында алып кетсе керек. Косметология, короче, салону бар экен. Ошол кыз заказ кылган. Бул негизи канча турат, баасы сыр болбосо? Эми азыр биздин мекендештер сурап калышы мүмкүн да, ушуну биз буйрутма берсек үйгө же бирөөгө белекке деп калышы мүмкүн да. Негизи 20 миң деп атам, бирок 20 миңге сатпайм. Биздин кыргыз орустарда бул кымбатка эле сатылып атат. Мисалы үчүн, мунун өзүн 30 миңге сатышат. Орус мастерлер. Россия боюнча азыр болгону 17 мастер бар. Россия боюнча. Мунун жасаган, именно эпоксидный смоланы жасаган орус 17 мастер бар. Бирок алар азыр курстарды берип окутушуп атышат. Эми жакында андан да жакшыраак болсо керек. Орустардын эң жакшы 5 мастери
сонун столдорду жасашат. Келечекте ошондой столдорду жасасам деген ниетим бар. Могу жайда Кыргызстанга баргам. Кыргызстанга барганда мен 1,5 метр, 1 метрлик стол жасап келгенмин. Бир тууганымдын үйүндө жасадым аны. Азыр эми ушуларды жасоо менен болуп атам. Андан башка дагы именно ушул размерде жанагы мусульманский эмелерди, сүрөлөрдү ортосуна шагылдырып, мына ушундай, анан ортосуна мусульманский аят ал-Курсу, Аллах деген жазуулары бар картиналарды жазап сатып атам. Ал картиналардын азыр уже 5-6-5ти точно жасап сатылды. Азыр үйдө дагы бирөөсү жасалып атат. Ал да заказга келген. Эми оказывается, менин түшүнгөнүм ушу болду. Канчага чыксаң чык, окусаң болот экен. Үйрөнсөң болот. Ал проблема эмес. Эми азыр көбүнчө сиз курс сурап атса, мүмкүнчүлүк барбы ошо онлайнга или офлайнга? Кыздар жакында канча бир кыздар рекламамды көрүшүп, эже ушуну бизге үйрөтүңүз деди. Анан мен айттым, мен орусча окуган элем депчи. Ошонсо бизге кыргызча курс кылып бербейсизби депчи. Же болбосо бир помещенияңыз бар болсо жасаңыз деп биз келип өз көзүбүз менен көрөлү ошол ишти деп ушундай кылышты да. Анан мен айттым, мен тилекке каршы помещениям жок болуп атат. Келечекте балким ал иштер да болор десем, анда онлайн курс кылып бериңиз, окуйт элек деп ушундай суроо талаптар бир эмес, бир 6-7 аялдан мага ушундай талаптар түштү. Анан Green Life деген компания чакырып, ошол жерде кыздар да айтышты, эже бизге ошол жерде мен барганда бирденке болоттур, 20-30 аял бар экен. Анан ошолор да айтты, бизге деген ушул курсту үйрөтпөйсүзбү депчи. Аны үйрөткөнгө моундай помещениям жоктугунан үйрөтө алган жокмун. Анан онлайн курс кыргызча кылып бериңиз деп атышат да. Эми мен да ушундай суроо болуп аткандан кийин аны кылыш керек деген планым бар. Эжеке, ушул эми эң чоң азыр мекендештер көрүп, чоң канчалык чоңго чейин буйрутма алып жасап бере аласыз? Алдыда ушундай бир максаттар бар, дагы да жакында эле бир араб аялдын эмесин көрдүм. Именно ушу менен заниматься этиптир. Ал аял Аравияда только сумочка, аялдардын сумочкасын жасайт экен. Мен да анын силиконун даярдап койдум, формасын. Буйруса аялдардын сумкасынын эмесин жасайм. Андан башка менин азыркы эң чоң кылып жасап аткан сааттарым, мынау сааттар болуп эсептелет, 50 сантиметр диаметри мунун. Ушунун өзүндө аят ал курстары, Аллах деген жазуусу барларды жасап сатып атам. Азыр Кудайга шүгүр, мисалы үчүн мынаулардан азыр ушул күндө 7-8 сатылды. Жанагы Аллахтын жазуусу барларынан азыр 5-6-сын жасап атам. Мен жакында эле жасап баштадым муну Россияда. Жасабы деле ошол эмеден кийин ойма келди да, азыр эми спрос болгон үчүн жасайт экенсиң. Эже, буну мисалы Кыргызстанга барып жасасаңыз, ушун немелерин, материалдарын Кыргызстанда сатылабы экен же сөзсүз Россияда сатылабы? Жок, Кыргызстанда эмеден алса болот, могу заказ менен алдырса болот да, Россиядан. Ата Кыргызстанда жок, рыноктарда. Кыргызстанда азыр барбы жокпу билбейт экенмин, ошонусун точночу. Бул негизи эпоксидный смоланын негизи башы Австралиядан келиптир. Бирок Россиянын Уфа шаарында мунун эмесин чыгарып атат эле. Суюктугун. Жок, суюктугун дебейли да. Ошол эле эпоксидка, бирок ошонун альтернативасын чыгарып атат. Азыр Россия чыгарып атат уже. А так бул резин арт деп өзү Австралиядан чыкчу экен. Анын Австралиядан чыкчы десем, жакында бир жакшы чоң ата менен сүйлөшүп калсам, а киши космический отрасльде иштеген киши болгон үчүн ал айтат, чолпон дейт, буну деген космический жанагы самолетный техникада клей катары биз илгери колдончубуз дейт. Значит, бул Россияда мурда болуптур, бирок алар общий доступка чыгарган эмес да. Ошон үчүн биякта белгилүү болгон эмес. Эми Уфада чыгарып атат азырчы, жакындан бери. Ошол. Значит, булар рынокто, базарларда жок. Жок. Булар только колдо сатылат. Инстаграмда ручной работа. Мисалы, орус мастерлеринде могу 50 диаметр саат 30 миңге сатылат. А мен 30 миңге, мунун расходу 10 миңдей болот. Расходу 10 миң, 11 миң ушундай болот расходучу. Анан 5 күндүк менетиңиз? Бир жумалык. Бир жумалык менетиңиз. Мен анчалык деле кымбатка сатпайм, айтпадымбы өзүңө. Мен мисалы үчүн 20 деп айтып коюп атам, бирок 20га саткан жокмун ачыкчасычы.
17 миң, 16 миңге берип берип атырмын. Ыраазы болуп эле алышат, жагып, жактырып. Ыраазы болгондон кийин кайра да повторго заказ берип атышат. Ушудан, Мисалы үчүн, мунугудан повторго заказ бар. Могу жашылдан повторго заказ болду. Анан жанагы курстар жазылган бар деп атпаймынбы? Ошолордон 5ти жасадым. Аятал курсу бар. Анан мынундайларды тойлорго аябай жакшы алып атышат учурда. Тойлорго. Булар магнит. Мисалы, кечиктине тарелка пакетке салып алып кетип атышат. А бул деген эстеликке, холодильникке чаптап коет, эстеликке калат. Ушуларды жакшы алып атышат. Тойлордо азыр, Заказ берсеңер жасап берем. Жакында мындай бир заказ түштү да, айтып коеюн. Мындай болгон нерсенин мына жерине, могу ручкалар жок эле, мондай силикон ручкасы жок. Мына жерине гүл бир нерсени коем. Мага ушул заказ бул Индияда жасалган нерсе экен да, бага свадьба үчүн жасалат экен. Анан мына жерине, мисалы үчүн Динара, там биягында дагы кыз менен баланын аты жазылыптыр. Анан мына жерине кооздук жазылган экен. Эми ошол дагы азыр уже эмесин алдым мен, формасын. Анан сумка ошолорду азыр алдыда жасайм деген эмен. Онлайн курс сөзсүз жасай турган болуп калдым, анткени спрос болуп атыр. Ал ушундай жерлерге баягы 2 жаштын тойлоруна сүрөттөрдү коюп жабыштырып бере аласызбы? 2 жаштын сүрөтүн коюп. Коюп берем. Кылса возможность барбы? Конечно. Узак чыдайбы анан бул? Бул 1 жылга эмес, 30 жылга жетет. 30 жылга жетет. Ооба. Ушундайга Только муну деген эмесин аябай жана айтып атпаймынбы, температурасы, влажность ошонун баарын сакташың керек. Биринчи жасап атканда. Ооба. Эгер аны жасабадыңбы, мунун дагы өзүнүн технологиясы боюнча бузулуп калат. Ошон үчүн сквозняк болбош керек. 20 градус, 25 градус арасы үйүңдүн градусу болуш керек. Влажностьси 50ден 50-60га чейин болуш керек. Ушундай эмесин кармашың керек да. Эгер кармабасаң, бул анда эме жумшак материал болуп калат, кыймыл. Сизге бирөө образец кылып жиберсе, эже ушундай кылып, мисалы ошо көбүнчө бул Кыргызстанда жасалбайт экен, Россияда аз жасалып атпы азыр, бирөө экөө жасап атыптыр. Өткөндө бир аял менен сүйлөштүм. Бир фасондор жиберсе сизге, эже ушундай алып жасап бер деп, образец жиберсе жасап бересиз. Жасап берем, жасап. Буйруса. Жасап берем, сөзсүз түрдө жасап берем. Урматтуу мекендештер, мына бирөөгөлөргө. Могу саатты силердин логотипиңер көк дегенден кийин силерге белек кылайын деп жасадым. Ошо эми ушуну менин атымдан белек кылып алгыла өзүңөр. Рахмат. Мына мекендештер, биздин логотип ушундай, билесиздер, көк. Атайын ушундай алып жасап келиптир. Эжеден Алла ыраазы болгон болсун, иштерине ийгилик. Ушундай белектерди бизге берип атат. Чоң рахмат эже, Алла ыраазы болсун. Кубанычтабыз, бул да эстелик өмүр бою. Булар гана жон гана, булар азырынча чыккан ушулар болуп атат. Анан алдыда дагы пландарым бар. Стол куям деген планым бар. Стол азыркы убакта орустарда аябай популярный болуп аткан нерсе. Ошо 1 метр бой столду гүлдөр менен куйсаң болот. Жөн эле смолаларды ар кандай сүрөттөр менен куйсаң болот. Уже бардык нерсесин даярдап, уже азыр алдыда коюп үйүмдө даярдап атканым бар. Иштеген жеримди жасайбан, бирөөнүн үйүндө. Урматтуу мекендештер, эжекебиздин кол өнөчүгүн сиздерге аз да болсо тааныштырып өттүк. Эжекебиз Москва шаарында ушундай кемпир багы иштеп, дагы кошумча ушуну окуп, анан азыр мына ушундай нерселерди жасап, жакшылык маракелерди сатып, буйруса биздин мекендештер дагы окуп, жакшы кадрларды чыгарам деп жакшы ниет кылып атыптыр. Эжекебизге жакшы комментарий жаза кетиңиздер, буйрутма кылып, каалаган нерсени жасатам десеңиздер, мен экранга эжекенин номерин коюп коем. Жасатсаңыздар болот. Эже, рахмат, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип, кол өнөчүңүз менен бөлүштүңүз. Сизге бир эркин микрофон берсек, кыргыз элине бир каалоо тилегиңиз болсо айтып алсаңыз болот. Биринчиден баягы колунда бар туруп кылбаган биз адамдар, колубузда бар болуп туруп кылбаган адамдардан да биздин арабызда дагы бар. Өзүбүз деле бир убактарда ошондой убакыттан өткөнбүз деп айта алам. Анан баягы жокту бар кылып, алыс жерде жүргөндө колдоп, жакшы сөз, жакшы нерсе айтып колдоп, ушинтип аз да болсо эмгегимди баалап силер мени чакырганыңарга бир четинен сыймыктанып, бир четинен ыраазы болуп отурам. Баягы айтат, Кудай Аллахым айтат экен, мен берешеммин, мен силер эмне десеңер ошону берем депчи, мен күзгүмүн депчи. Ошол нерсе туура экен. Мисалы үчүн мен ойлогон эмесмин, бирок ойлогон ой, тилеген тилектерим орундалып атат. Кудайга шүгүр дейм. Эми силерге ийгилик каалайм.
Бул азыр жөн эле мондай кичирээк студияңар болсо, келечекте балким силердики бир канал, огромный бир аябай бир ар бир бөлүктөрү бар, жашынакай бир чоң каналга айланат деген тилектемин, ойдомун. Ошол ишиңерге ийгилик. Кыргыз элиме айтарым, жашыбыз канча да болсо болсун, ушундай экенбиз да, жашыбыз канча да болсо болсун, бул окуу ар дайым керек экен. Анан биздин жаш кесибизде, мисалы мен компьютер окуган эмесмин убагында. Бизде финансовый грамотность деген болгон эмес. Эң маанилүү нерсе бизде баягы ушулар окуп турбуз, бирок азыркы замандын талабына ылайык ушулар бизге керек экен. Компьютерный система, анан финансовый грамотность. Илгери сатат экен бирдеке десе, ой, ал деген аферист, ал деген жалаң эле сатат, ал таргаш дечү. Азыр таргаш дегендер бизнесмендер азырчы. Ачыкчасы бул ушу именно торговый системаны окуш керек экен любой кишилечи. Мунун эч уяты жок экен да. Ошон үчүн айтарым, канча да болсо жашыбыз болсун, окуунун эч качан кечи жок экен деп гана айта алам. Ошо жакшылык каалайм, ар бир үйгө ийгилик, силерге ийгилик. Урматтуу мекендештер, эжекебизде эгерде кызыккан суроолор болсо, же окуйм десеңиздер, же ушундай каалаган бир нерсе буюм, заказ берем десеңиздер, эжеке номерлерин коюп койдум. Жакшылык маарекелерге ар дайым эжекебиз Москва шаарында кызматта, ошондой эле Кыргызстандагы жакшылык маарекелерге дагы буйрутма берип, Кыргызстанга салдырсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген 10 тоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84.